Жеңиш мырза, саламатсызбы? Арбаңыз. Мына абактан чыкканыңызга аз гана убакыт болду, бирок сиз менимче ошол өткөн абактагы учуруңузга, андан кийинки жай турмуштагы күндөрүңүзгө мындай бир анализ жасап жаткан учур болду болуш керек деп ойлойм. Анан негизи кыргыз түрмөсүнүн бүгүнкү күндө ошо кыргыз абагынын бүгүн өзгөчөлүгү эмнеде экен? Эмнеси менен мындай сизди таң калтырды, эмнеси менен мындай мүмкүн бир эмоцияларды жаратты? Мен ушу түрмөгө кире электе кыргыз түрмөсү эмне экенин элестетчү эмесмин да. Анан мына биз отурган жерден эле бул Горкийден баратканда, баягы үй бүлө менен, унаа менен баратканда ушу сезону көрүп айтып сурап койчу элем, ойлонуп койчу элем. 47-чи колониянын жанынан өтүп баратканда иши кандай болду экен депчи. Анан айтор баарын кирип көрдүк, ичине отурдук. Анан кыргыз түрмөсү эмнеси менен айырмаланат? Ичинде эч кандай шарт жок. Адамды кармоого мүмкүн эмес. Бул СИЗО боюнча, анан жанагы лагерь деп коет, түрмөлөрдүн өзү өзгөчө шаардык ИВС, убактылуу кармоочу жай, ал такыр эле болбой калган. 48-чи жылдан 54-чү жылдары эксплуатация берилген жерлерде эми ичинде крысалар жүрөт ИВСте, отурган ажатканасы бир эле баягы бөлмөнүн ичинде да. Анан көнүш абдан кыйын. Көнүш абдан кыйын, чынында шарты абдан оор. Айырге баягы мен отурганда бир түрмөдө 1000ден ашык адам отурат да, ошонун жарымынан көбү сынат. Түрмөнүн шартынан, ошол жактагы мамиледен, анан билесиздер да, түрмөнүн өзүнчө бир жазылбаган мыйзамдары бар. Ошого жараша да жашашың керек болот. Анан өтө кыйын, чынында кыйын. Кудайдын бетин аргылсын, эч кимге каалабайт элем, душманыма да каалабайт элем да. Тилекке каршы бизде ушундай бир адат пайда болду да. Бийликке каршы чыккандарды эле түрмө менен коркутупчу. Ооба, түрмө бул көп адамды сындырат. Эгерде ошол жерде кайратың болбосо, а жерден бат эле адам өзүн жоготуп коюш. Бирок кайраттанып, күчтөнүп отурсаң чыдайсың. Мен камалганда өтө оор беренелер коюлду да, 4 берене коюлду, 13 эпизод менен. Подвалда жана террористтердин маңдайында эле отурдук да. Канча кишилик? 8 орындук 3 кишиден отурдук. Анан 47-чи колонияда 14пү, 15 киши менен отурдум. Меники ар кандай болду. ИВСке барганда ар кандай, СИЗОдо ар кандай, колонияда ар кандай. Анан айтарым, туура баамдадыңыз. Бизде ушу ким бийликке келбесин түрмө менен коркутканды адат кылып алышты да. Мисалы Садыр Жапаров жана жетим тоо боюнча катуу бир көтөрүлүп, эл нааразычылыгын билдирип баштаганда пост чыгарды. Жоопко тарткыла деди, буйрук берди. Эртеси эле 19 жаштагы Ырыс Жекшеналиевди алып барып туруп камап коюшту. Бул не деген жооп? Президент же сот болбосо, же прокурор болбосо, анын сөзү мыйзамдан өйдө болуп калган учурда мындай болбош керек. Мындай кырдаалда мамлекеттин өнүгүшү болбойт, мүмкүн эмес. Же болбосо мына бүгүнкү окуя. Президенттин администрациясында басма сөз башчысы Дайырбек Орунбеков Атай Бейшенбек деген активистти камаш керек деп буйрук берип атат да. Не деген жорук? Эми бийликке каршы болгондор бул эл душмандары эмес да. Алар ушу бийликтин туура эмес кадамдарын, туура эмес иштерин сындап айтып атышат да, ачыктагыла, кылбагыла дегендерден баарын эле камай береби. Түрмөдө өзүнчө жашоо. Мисалы 1000 киши болсо, ар кандай адамдар түшөт да. Аякта баягы кандай десем, чыныгы кылмыш кылгандар, кылбагандар. Анан тилекке каршы мен бир нерсени байкадым. Ошо көпчүлүктүн ичинде өзүнүн укугун билбей, тергөө учурунда башына пакет кийгизилип ар кандай кыйноолор жолу менен күнөөлөрүн моюнга алып алып, анан сотко тыйын бере албай, же адвокаты жок, ага. Ооба, мамлекет адвокат бөлүп берет, эми алар тергөө менен бирге иштейт да. Тергөө менен бир иштейт. Анан азыр $5000 деп ставка коюп алышкан экен. Мен ошо түрмөнүн ичинде билдим. $5000 болбосо сен эркиңден ажыратыласың. 10 жыл, 15 жыл, 5 жыл бере берет. Дагы бир маселе, эми учурдун бүгүнкү талуулуу жагдайларына келе турган болсок, кемпир абад. Эгер жаңылбасам, сиз ошо абакка камалгычакты, ошо чек ара аймактарына, кемпир абадка дагы барып, эл менен жолугушуп жүрдүңүз да. Анан бүгүнкү учурдагы азыркы кемпир абад деги эле Кыргызстан, Өзбекстандын ортосундагы чек араны тактоо ишиндеги жасалып аткан кадамдарга бүгүн кандай баа берип атасыз? Менин камалганымдын бирден бир себеби ошо чек ара маселеси да.
Кемпироват. Кемпироват жалгыз эмес, үстүндөгү Гавасай, Орто Токой суу сактагычтары, андан ары Баткендеги Тажикстан менен чектеш чек ара тилкелери. Мына ошолорду биз катуу сынга алып, талаптар койгон үчүн түрмөгө камашты. Андан эң оор талаптын бири бул азыркы Садыр Жапаровдун эң жакын досу Ташиевди кызматтан ал деп талап кылганбыз да. Анткени ушу чырдын баарына себепкер адам болуп калды да. Мисалы Кемпироват боюнча былтыр маселени көтөрүп, эл топтолуп, ынтымак айылына чогулган, бул Кара Суунун өйдө жагы дамбаны алды. Ошол жерде Камчыбек Ташиев барып айтканды, 50 гектар эмес, эсиңерде да 100 гектарды билбей берип коюптурмун. Анан 50 гектарга макулдаштык деп. Анан элдин талабы менен ал жерде эл деле чогулган эмес. Ошо Бишкектен барган дежурлар барганда 3 бус менен алып башкан. Анан мен Ташкенттен 20 гектарын берейин, то есть платинанын жанагы 19-15% берем деп кеткен. Анан көп өтпөй Куршаптан эл көтөрүлүп, стадион жык-жыйма эл толуп, Камчыбек Ташиев келип анан элдин алдында катуу сынга кабылып, ошол жерден сөз берген. Элдин талабын аткарабыз, эл деп келгенбиз, эл тарабынан шайланганбыз. Эл бербейм десе, Кемпироват берилбейт анда деген. Көп өтпөй Аксынын үстүнө тиги Гавасай жакка барып, аяктан аксакалдар менен кезип, анда да кайткан. Гавасайдан 19.200 гектардын бул биздин кыргыздын жери. Ушундан 7.200 гектар өзбектер берип атат дегенде аксакалдар айткан, ай, Камчыке, бу жерде 19.200, бул кыргыздын жеринен сен 7.200'ды алып атасың. Кыргыздын жерине кыргызды алмаштырып атпайсың жерине дегенде, мен түшүндүм, анда биз өзбектерден 19.200 гектарды талап кылабыз. Мен протоколду кайра карап чыгам деп сөз берген. Анан биз камалып кеттик. Маселе жабылат, ошо менен 1 жыл көрсө элди тынчсын деген экен. Мына парламенттин профилдик комитетинен Кемпироватты берүү маселесин макулдашып чыгышты. Бул болуп көрбөгөндөй чоң чыккынчылык деп мен айтам. Эмне үчүн Кыргызстан ушул жерде же кыргыз бийлиги өзүнүн кызыкчылыгын анда коргой албай атат деп ойлойсуз? 62-жылы анда баягы СССРдин курамында союздаш мамлекеттер пландык экономика доорунда жашайбыз. 5 жылдык пландар бар эле, билесиз да. Анан баягы Кыргызстан эт, сүт, май, Өзбекстан пахта менен камсыздап турчу да. Мына ошол учурда өзбек тарап кыргыз тарапка сунуш берет. Анда Турда Кунсубалиевич Раматылык баягы бизде төрага болуп турган кез, азыркы президент да. Борбордук комитеттин төрагасы деп. Анан кийин Турда Кунсубалиевичке кат жолдошот да, ошол жерден анан жер сурашат. Анан биздикилер макулдашып, ошол жерде 5700 гектарды баягы аянтын беришет. Платина куруп, анан ушуну суу толтуруу боюнча. Эми азыр карап турсаңыз, жогорку кеңештин депутаттарынын чыккынчылыгы, душмандыгы эмне болууда? Айрымдар айтып атпайбы? Биз берген 5,5 мың деп коюңуз, 5,5 мың гектар жерди өзбектер компенсация кылып, уже 4100 гектарын берип койгон экен деп. Бул жалган. Бул карамандай жалган. Анткени ошол кыргыздын жерин берип, анын үстүнө суу бастырганда, ошол суу баскан жер, мурун айдоо, айылдар, кыштактар бар эле да, баягы уютулган элдер турган жер. Ушуну кайра иштеткенге компенсация иретинде, жер алмашуу эмес, толтуруп берүү үчүн өзбектер 4000 гектар, ушундай эле аймакты бермек, бирок аны берген жок да. Анан 4127 гектарды берип атышат бизге. Бирок жер алмашуу болгон эмес. Азыр бийлик депутаттардын сөзү менен бул жерге башка жерде беришкен деп айтып атышат да. Бул кандай сабатсыздык, бул кандай түркөйлүк, бул билимсиздик. Булар окуган эмес, элди алдоо менен аз алып баратышат да. Депутаттар ошо кагазды окубай атышпайбы? Мына айрым фракция лидерлери журналисттерге жана комитеттен чыккандан кийин айтып жооп берип атышат да, уңгартуу деген бар эмес беле депчи. Уңгартуу деген бар эмес беле деген сөзүндө уят, чоң нерсе жатат да. Эгерде сен уңгартуу каякта экенин билбесең, ал эмне экенин билбесең, анда эмнеге кеп каласың? Сен фракция лидерисиң да. Сен депутат деп коет, бакыйган парламентте эл өкүлү болуп, мандатты элдин тагдырын жүк кылып алып келгенсиң. Эгерде сен Өзбекстанга бирөө айтып атат да, 5000 гектар, 5,5 гектарга өзбектер компенсация ретинде 4,5 гектар берген экен. Эгерде биз Кемпироватты бербесек, бул жерди бергиле деп айтат деп, мына кечөө бирөө интервью берип атат. Андан көрө өлүп эле калбайбызбы? Ушинтип эле айтам да. Эми бул жерин карап туруңуз. Кемпироватты Өзбекстанга дамбаны куруп атканда, жана платинаны куруп,
платинанын бир бөлүгү Өзбекстан территориясына кирип калган. Анан жана 20 гектар 50 гектар деп Ташкенттин берем деген ошо платинанын бир бөлүгү. Бул суунун булагы, бул көзү. Эми суунун астын жерди беребиз, анан үстүн колдонобуз деген бул акылга сыйбайт. Бул акылга сыйбаган нерсе. Эмнеге? Биздин конституцияда жана башка эгемендүү, суверендүү мамлекеттердин баш мыйзамдарында так көрсөтүлгөн. Мамлекеттин суу, кен байлык, тоо жана башка ресурстары, табигый ресурстары мамлекеттин менчиги деп турат. Ал эми суу бул стратегиялык ресурс деп эсептелинет. Ал эми дамба жана суу сактагач бул стратегиялык объект деп белгиленет. Бул бизде дагы, өзбектерде дагы, башка мамлекеттерде дагы. Бирок өткөндө карабайсызбы? Экономика министрлиги бул стратегиялык объект эмес деп ал билет. Алар билет, атайын элдин башын айлантып, бул стратегиялык объектке кирбейт деп элди ошону алдоо менен алып бараткан дагысы да. Бул стратегиялык объект. Эми айтарым, эми элестетиңиз, жерди бердик, жердин үстүндө суу да кетти. Анан мейли 2-ден 4 киши ошо иштетет. Баягы 50-50 кылабыз деп атпайбы? Горизонталды 900 кылабыз, кармап турабыз деп атышат, Өттү. Мына ушинтип мыйзамсыз жол менен ратификацияны өткөрүп бердик дейли. Мирзиёев кетет. Ал түбөлүктүү президент эмес да. Азыр бизге көз карашын жакшы кылып аткан Каримовго окшогон бир президент келип калды. Же андан оройураак президент келип калды, же андан акылдуураак президент келип калды. Эмне кылат? Мыйзамдар көтөрүп чыгат да айтат, кыргыз тарап бизге кемпироватты мыйзамсыз өткөрүп берген экен. Биз мыйзамдаштырабыз деп тор тартып койсо эмне кылабыз? Эки эмес, бир кишиң да кире албай каласың. Анан суунун асты жерди бердик дегенден кийин суунун өзү, анан суунун үстүндөгү аба дагы Өзбек Республикасынын территориясы болуп калат. Биз суунун үстүнөн дагы, суунун астынан дагы, абадан дагы жүрө албай калабыз. Бул өзгөн менен кара суунун так ортосуна мындай кирип турган, клин-клинам деп коет, кирип турган суу. Мына ошону эгерде суу дамбадан көтөрүп койсо, көлөмүн көтөрүп койсо, өзгөн менен кара суун жүрүп кетет ар жака. Территориясы кеңейет да. Эми караңыз, бийлик аргасыздан жанагындай сабатсыз бир талдоочу эксперттерге күнү чыгып калган кези. Бакыйган кыргыз мамлекетинин мамлекеттик кызматкерлери элдин башын айланып башташты да. Суу тартылса кыргыздын жери, ал суу келсе өзбектин жери. Бул эмне деген нерсе? Анан айтып атышат, бир айрымдар чыгып атат, өзбектер менен бул кемпироватты берип кутулбасак, согуш чыгат дейт. Согуш менен коркутуп атышат элди. Согуш менен. Баткендеги согуш жаңы бүтүп, кан суу элек кезде Өзбекстан менен согуш менен коркутуп атышат. Бул болбойт. Анан эң негизги нерсе Конституциянын биринчи бөлүгүнүн биринчи беренесинде так жазылып турат. Кыргыз мамлекетинин макамы берилип турат. Мыйзамдуу мамлекет деп, суверендүү деп. Мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин ошол жакта жергиликтүү тургундар менен макулдаш керек. Дагы бир маселеде ошол кемпироватты айрымдар багы ошол эле бийликте эле өзү мындай оппозиционерлерге сөз тийгизгенде каркыра үзөңгү куушту деле бердиңер силер деген сыяктуу айтып атат да. Анан негизи ушул салыштырууга негиз барбы? Өзгөчөлүк, айырмачылык эмнеде деп ойлойсуз? Суу кечпейт. Мен минтип айтат элем да, жаңы муундун өкүлү катары айтам да. Каркыраны кеп кылганда, ошол эле үзөңгү кушту кеп кылганда, өзгөчө каркыраны бийликте отурган 60-70% каркыраны берген адамдар. Алардын моралдык укугу да жок каркыра маселесин көтөргөнгө. Түшүнүп атасызбы? Анан үзөңгү куш каркыранын айырмасы эмнеде? Кемпироват менен. Үзөңгү кушту берип атканда билесиздер, Аскар Акаевичтин учурунда 30%-ын Кытай алсын, 70% бизде калат деп Акаев уралап, төш кагып, мына биз жеңдик, бизге көп жери өттү деп каркыраны өзөңгү куштун 30%-ын берген. Кытайлар ошо кырды ашканга эле көздөп турган. Ашты, бүгүн тозуп алышты. Аяка жакын дагы адам бара албайт. Каркыранда дал ошондой кылышкан. Мына жеңдик деп. Бирок өзгөчөлүк үзөң кууш менен каркырада уюткулуу эл жок болгон.
Кемпир абадтын тегеретесинде Кара Суу өзгөн 2 райондун эли жашайт. 2 областты байлап турган суу бар. Мына ошол элдер менен макулдаш керек да. Ошолордун оюн алыш керек да. Анан элдин баарын эле душман кыла береби? Андай болбойт. Ушул мисалы Кемпир абад маселеси көтөрүлгөндө биз бир топ мындай окуубуз келди да, ошол эле баягы суу ресурстарын жакшы билген, ошол чөлкөмдүн баягы тарыхын ине жибине чейин билген окумуштуулардын, ошол эле мисалы Баткен облусу менин кичим экеним деген адамдардын, саясатта жүргөн көп кишилердин пикирин укуубуз келдик, бирок чындыгында баардыгы эле мындай башын катып жаткандай таасир калтырды. Мисалы мен жеке бир топ адамдар менен байланышка чыктым. Айрымдары азырынча кое туралычы дейт, айрымдары менин азыр пикиримди айтсам алда кандай болуп кетет деген сыяктуу ойлорун айтып атат. Эмне үчүн ушуга барып атабыз? Бизде мындай мүмкүн ошону ачык айтканга эркибиз жетпей атабы? Эң башында биринчи сурооңуз абак боюнча болбоду, түрмө боюнча. Анан бийлик эл дагы билбей калат, саясий коомдук ишмерлер да билбей калат. Кантип ошого көнүп муюп кеткеннечи түрмө менен коркутуп коюшту да. Түрмө менен коркутушту. Азыр ким баш көтөрсө эле камайм деп атпайбы? Президент өзү эле ачык жазып атпайбы? Баарына буйрук берем, тиги жазалагыла депчи. Эмне деген нерсе? Ошондуктан коомдук ишмерлер эмес, илимпоздор эмес, бүгүн саясатчылар баш көтөрө албай атат да. Мына мен саясий лидер болом дегендер көтөрө албай атат. Депутаттар көтөрө албай атат, башын көтөрө албай атат. Депутаттар трибунасы бар, мандаты бар, иммунитети бар. Аларды камаш үчүн парламенттин тиги 3-төн 1 макулдугун бериш керек. Камаганга уруксат бериш керек. Алардын болуп көрбөгөндө колдоосу бар, бирок коркушат. Эмнеге? Анткени кыргызды сойгон кошоматчылык болуп атат. Кыргызды көргө түрткөн бул кызганыч болуп атат да. Жакшы көтөрүлүп келатканда басабыз, тиги кайыш айтканды камайбыз, муну менен тарых кечирбейт. Анан айтор Кемпир абад боюнча айтканда бир чоң нерсени унутпашыбыз керек да. Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде мына баш көтөрө албай атат деп атпайбызбы? Сиз илимпоздор жөнүндө айтып атасыз. Мен парламенттин депутаттары жөнүндө айткым келет да. Профилдик комитет карап атканда болуп көрбөгөндөй мыйзам бузулду. Санап көрдүк, анализ кылып. Ошол жерден 6 парламенттин регламенти жөнүндө 6 берене 7 пункт бузулган. Мен амаз талдасам убакыт көп кетип калат да. Эң орчундусун айтайын, регламентке документ келгенде, тиги комитетке документ келгенде тиркемелер болуш керек. Тиркемелери жок, келишимдин өзүн 3 күн калганда эмес, башталганда берип атышат. Бул биринчи. Экинчи, ооз 2 макулдук менен көндүрүп атышат. Ошого макул болуп басып атышат. Бул биринчи. Экинчи, профилдик комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбековду айрымдар мактап атышат. Мага Азамат экен каршы добуш берди деп. Жок, бул болуп көрбөгөндөй чыккынчылык. Элге карата душмандык болду деп мен айтам. Жаман көрсө көрсүн. Эмнеге? Чыңгыз Айдарбековдун чоң атасы Иманал Айдарбеков учурунда кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн адамдардын бири болгон. Жусуп Абдрахманов, тиги Абдыкерим Сыдыков окшогон аталарыбыз менен бирге. Ошол Иманалы Айдарбеков Кара Кыргыз революциялык комитетинин төрагасы болгон. НКВД камап Абдрахмановторго каршы көрсөтмө бер дегенде мен көрсөтмө бербейм деп атылган. Репрессия болгон. Да. Бул өзүнүн мамлекеттин келечеги жана мамлекеттүүлүгү үчүн жанын берген. Ал эми анын тукуму Чыңгыз Айдарбеков кыргыздын ошо аталарыбыз сактап келген Жусуп Абдрахманов, ошол Иманалы Айдарбеков аталарыбыз чийип кеткен карта 24-жылы чийилген картанын ичиндеги Кемпир абадты берүүгө макулдук беришти. Каршы добуш берүү бул талтайып турду дегенге барабар. Комитетке мыйзамсыз кирип аткан нерсени төрага катары четке кагыш керек болчу. Мен макул эмесмин мону менен деп. Талант Мамытов ага караганда отставкага берип туруп кетип калды. Эрки болсо атасынын атын, чоң атасынын атын булгабастан мен комитетке кое албайм деп коюш керек эле. Ошол жерде Мадумаров тызылдап турду, Мирлан Самыйкожо тызылдап турду.
айтып атты го, тиркеме жок, приложение жок, экспертизалар жок деп. Анан дагы бир нерсе, регламент боюнча эки түшүнүк бар. Бул биринчи суу ресурстарына, суу кодекси өйдө турат. Суу кодексине ылайыктуу бул стратегиялык биздин ресурс. Мыйзамдан кодекс өйдө турат деп атасызбы? Суу кодексине ылайыктуу Кемпироваттагы суу бул биздин стратегиялык эң чоң байлыгыбыз деп эсептелинет. Ал эми мыйзамга ылайыктуу бул стратегиялык объект. Мына ушуну бир башка мамлекетке өткөрүп беребиз десек, өзүнчө мыйзам менен кабыл алыш керек. Бул бир. Экинчи, чек аралык тилкелерин башка жана бөлүктөрүн алмашуу боюнча ратификация өткөргөндө толгон токой экспертизалар керек, тиркемелер керек, протоколдор керек, анын бири жок. Болгону бир келишим, анан ГКНБнын төрагасынын сөзү. Мына ушу менен өтүп кетти деп макулдашып. Бул ратификацияга биринчи кадам болуп эсептелинет. Эми 6 депутат макул деп добуш берди. 6 депутат. Алардан сурасаңыз бүгүн 6 депутаттан Кемпироват качан түзүлгөн, качан курулган, ким курган, эмне деген макулдук болгон, анан келишимдин ичинде эмнелер каралган билбейт. Алар бир адамдан коркуп, бир адамга кошомат айтып, ошонун кесепетинен басып беришти макулдукту. Аларга мамлекеттин келечеги дагы баары бир. Аларга эртеңки тарых алдында, урпактардын алдында эмне деп жооп берери да баары бир. Багы жакшы бир сөз бар эмеспи? Адамдар дайыма алдыга шаша берет, бирок тарых шашпайт депчи, өз ордуна коет деп. Анан ушул жерде сиз айтмакчы, жогорку кеңештин депутаттарынын бүгүнкү мындай коомдогу ошондой бир талылуу болуп турган маселелердеги жоопкерчилиги, орду жөнүндө сурагым келип атат да. Бул кандай бүгүн сизди азыркы депутаттардын жасап аткан кадамдары канааттандырып атабы? Албетте жок, албетте жок. Мисалы, ушул эле Кемпироватка улай депутаттар ушу өтө олуттуу маселени карап атканда фракция лидерлери, өзгөчө фракция лидерлери жерине барыш керек. Мисалы, келишимде каралып атат да, жанагы жерлер берилип атат, Аксыда, Оңгарто 35 гектар, ар жакта Жетиген айылынан берилип атат, Кара суудан берилип атат, Сузак Ноокенден берилип атат деп. Мына ошол жерлерге фракция лидерлери өзүлөрү демилге кылып, ошо жерине барыш керек. Анан сураш керек, айланайын кыргызым, келишим боюнча өзбек тарап бизге 19 000 гектарды берип аткан экен. Ошол кайсы жерде? Мына могу чек болсо, сызылган чек болсо, ошонун ар жагынан бизге берилип атабы, же кыргыздын жерин гана бизге берилип атат деп өткөрүп атышабы деп маселени коюш керек да. Улукбек Ормонов, Ишеним фракциясынын лидери, өзгөнүн кулуну эң алгач ошол киши демилге өтүш керек. Андан кийин Жанарбек Акаев, Альянстын фракция лидери, Марлем Маматалиев, Ынтымак фракциясынын лидери, жана элдик топтор, ата журттуку, ата журттуку түшүнүктүү. Жерине барыш керек депутаттар. Мына ушундай маселе келгенде эл менен жолугуп, коркпостон, анан сураш керек. Мына сенин айылыңан дагы бир 100 гектар кошуп берип аткан экен. Чынбы ошол? Же сен бул турган айылыңды эле, кыргыз айылын эле өзбек берип атат кылып атабы деш керек. Кемпироватка барыш керек. Жана бирөө айткандай, Оңгарто беле деген маселени журналисттердин алдына коомчулукка айтпастан, муну теге Кемпироваттын үстүнө барыш керек. Дамба деген кандай курулган, суу каяктан баштап каерге чейин кирет. Анан Кемпироват деген эмне дегенди билбегендер да бар экен да депутаттар арасында. Ошо билбегендер сүйлөп атпайбы? Кемпироваттын тегеретесинде канча айыл жайгашкан, Ынтымак айылы каякта, Кызыл Октябрь каякта дегенди билбегендер бар да. Мына ошолорго барып, анан эл журт менен макулдаш керек. Жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы ушундан келип атат. Элестетиңиз? 6 депутат парламентте, комитет мүчөлөрү, 6 депутаттын добушу менен килейген кара суу менен өзгөндүн тургундарынын маселеси тагдыры чечилип калып атпайбы? Эми ушул маселе албетте парламентке келет да. Ана өзгөнү сиз бир топ депутаттардын ысымдарын атап өттүңүз. Ошол эле өзгөнүн кулуну болгон Элмурза Сатыбалдиев мырза айтып атат. Эми бул маселени президент кол койгон күндө дагы парламент ратификациялабай кое алат деген ойду бекитти да. Сиз ушул парламенттин чындыгында эле мындай ушундай учурларда өзүнүн позициясына тура турганына ишенип турасызбы же? Элмурза Ракиевич ата журт Кыргызстан фракциясында эмес беле?
Жакында Мекенчил деп өзүнчө топ түзүлдү. Анан мен буларды бир эле деп эсептейм, ата журт менен Мекенчил. Анан эми өзүңүз ойлосоңуз, ушул эле фракциянын депутаттары кайра чыгып, ушу каршы сүйлөгөндөрдү душман кылып, согушуп кете электе тынч эле деп мына бир депутат айтып атат Кыргызстан ата журттан. Өтө кейиштүү да. Үзөң кугушту бердик, тынчып калдык. Каркыраны бердик, тынчып калдык. Кемпир-абатты берип тынч жашай бербейлиби дейт. Согушуп кетет да дейт. Анда согуш чыгат деп эле могу таласты берели, согуш чыгат деп могу чүйдү берип салбайлы казактарга. Согуш чыгат деп нарын Кытайга берип таштабайлы анда. Болбогон кеп да. Бул жаш баланын дагы айта турган сөз эмес да, өзү бакыйган депутат. Анан айтарым ушу кишинин фракция ичиндеги депутаттар ушундай кеп кылып аткандан кийин уралап эле колун көтөрүп берет. Уралап колун көтөрүп берет. Мунун аягы эмне болот? Жанагы көп социалдык түйүндөрдө жазып атышат да. Тарых таразылайт, тарых кечирбейт депчи. Тарых азыр кечирбейт. Биз тарых кечирбейт, анан тарых таразылайт, анан тарых сабагын берет. А тарых кантип берет? Мына Каркара менен Үзөң кушта тарых бердиби бир нерсе? Жок. Же болбосо мына ореке Токмоктун бою ар жакта тиги көк сайтыга таласа жерлер бердиби? Жок. Кемпир-абад деле ошондой болот. Эмне болот? Кемпир-абад кетет. Мисалы, макулдугун берип туруп, уралап туруп бергенде 5-6 жылдан кийин Кемпир-абаддын тегеретесине сонун курорт курулат, курорттук зона. Өзбекстандын роликтерин былтыр биз чыгарып бергенбиз, мына сайттарында расмий чыгарып атышат. Кемпир-абад бул Андижанский водохранилище деп, өзү негизи башында Андижанский болчу да. Андижанский водохранилище деп бул дүйнөдөгү эң кооз курорттук эс алуучу жай болот деп проектлер менен айнап койшкан. 5-6 жылдан кийин ошондо курулганда, анан кыргыз байкуш жолдо бараты, анан көзүн кызартып анан айтат. Ушул биздин аталарыбыз, же болбосо биздин агаларыбыз ушуну саткан экен деп. Ал эми ошо макулдугун берип саткан адамдар эл ичинде жүрө берет. Анткени кыргыздын биринчи душманы кыргыз экенин мен ынандым да. Жана сиз айткандай баары кайдыгер. Эсиңиздеби, бир американец болуш керек эле, келип бир чучукту чыгарып койду эле Facebook'тан. Кыргыз жапатырмак бир американецке алы жеткен. Чучук деле чучук деп Facebook'тун баарын жазып, сайттын баары жазып, анан ошо американец кечирим сураганда, бир американец болбогон бир турист болуш керек эле. Чучукка күйгөнбүз. Ал эми килейген жер менен суу кетип атса, баарыбыз кайда келип отурабыз. Бул маселечи сиздин оюңуз боюнча, мисалы эми ушундай учурга кептелип калганда айрымдар көтөрүп жатышат, муну эми жалпы элдин назарына ташташ керек, эл чечиш керек же референдум жолу менен депчи. Бул референдум жолу мындай ушул абалдан чыгуунун жолу деп ойлойсузбу? Мен караманда каршымын. Референдумга караманда каршымын. Эмнеге? Анткени биз парламенттик шайлоолор, президенттик шайлоолор жана башка шайлоолор кандай өтүп атканын билебиз да. Референдум кандай өткөрүлөрүн билебиз. Ал жерден адам эмес аппарат чечип коет. Анда булар бийликке эң жеңил жолу болуп калат да. Ошондуктан жергиликтүү тургундар кандай чечсе, ошондой болуш керек. Дагы бир маселе бул кумтөр. Сиз жакшы билесиз, кумтөрдүн маалыматты берет деп азыркы күнгө чейин улам жылып келе жатат. Анан жакында эле парламентте Ата журт фракциясынан азыркы спикер Шакиев мырза депутаттык комиссия түзөбүз деген сунушту көтөрүп, ал түгүл комиссия түзүлдү. Анан ушунун баардыгы мындай түпкү себеби эмнеге барып такалышы мүмкүн деги эле, бул кумтөрдүн алтыны ачыкталарына сиз ишенесизби? Негизи калыстык үчүн ар дайым орток пикирди айткан жакшы да. Кумтөрдүн жаман жакшы жагы бар. Жакшы жагы кумтөр элге өткөнүн баарыбыз кубаттап колдоп бергенбиз. Салыштырмалуу салык жагынан алганда былтыр 7 миллиард төгүп берсе кумтөр, быйыл 20 миллиард салык түрүндө көп төктү. То есть 13 миллиардка көп төктү да. Эгер ушундай темп сактала турган болсо, анда бул абдан жакшы. Жана айлык, пенсия жана пособиялар көбөйткөнгө, кош бергенге. Эми экинчи жагынан алганда, кумтөргө ушул жылы 4-апрелде келишимге кол коюшулган да, то есть макулдашуу болгон, кумтөр өттү деп. Бирок көп өтпөй Теңиз Бөлтүрүк Центрнын атынан доверенность, ишеним каты алып кол койгону
ачка чыкты. Бүгүн теңиз бөлтүрүк абакта. Ал Кыргыздын соту менен гана эмес, Канаданын соту менен да соттолуп турган учуру. Ал эми келишимде макулдашууда каралган экен, теңиз бөлтүрүк жана Центерага биздин акцияларды берип, азыркы келишим негизинде теңиз бөлтүрүктүн үстүндөгү сот дагы жоюлмак экен да, бирок андай болгон жок. Анан айтыла турган маселе абдан көп. Эми азыр комиссия түзүлдү, комиссиянын жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Негизи мен өзүмдүн жеке оюм бар. Ушу депутаттык комиссиянын жыйынтыгына ишенесиз? Ишенбейм, эми айла жок күтүшүбүз керек да. Бирок менин жеке бир оюм бар. Эгерде биз мурункудай калыбында ошо боюнча эле тырышып тура берсек, же Центерден экологиялык зыянды келтире албай, төлөтө албай, же салыкты көбөйтө албай, же алардан дивиденд ала албай кыйналып жүрө бермекпиз. Ага салыштырмалуу азыркы кырдаалда көбүрөөк акча алып атканыбыз бул жакшы. Бул жерин калыстыгы үчүн мен айтам. Анткени менин көзүм жетпейт эле да, ошо Центр ар жакта бир 6-7 жылдан кийин кетмек да. Кеткенден кийин эле алар ошо боюнча кетмек. Соттон да утулмакпыз деп биз кол жууп калып калмакпыз да. Андан көрөкчө күчкө салып алып, анан көбүрөөк акчаны азыр алганыбыз жакшы деп ойлойм. Эми маселе кумтөрдү кандай иштетип кетебиз. Анткени теңиз бөлтүрүктү азыр камап коюшту. Эми анда тергөөнүн жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Ойлондурган жана экология да. 300 миллиардка доо коюлган, бирок аны биз кечтик да. Өкмөттөгү мындай деги эле бийликтин соңку кадр тандоо маселелериндеги алишемдиктер боюнча дагы көп айтылып атпайбы? Акыркы министрлердин алмашышы, бул боюнча сизде пикир кандай? Эми жалпы азыркы бийликтин кадрлык жүрүшү, саясаты өтө түшүнүксүз жана башаламан. Түшүнүксүзү кайсы? Түшүнүксүз жана башаламан. Мен баягы жалпылап айтканым, мына акыркы учурда 4 министр кетти. Алардын айрымдарына иш козголду, бирөөсү түрмөдө дегендей. Ошол эле абдан бир мактоого, алкышка, президенттин алкышына ээ болуп аткан жакындары дагы жумуштан бошоп кетти. Бул жерде мүмкүн таасир талаш барбы деп мен ойлойм. Анан кадр жагынан алганда эмнеге жетиштик? Эч нерсе көргөн жокпуз да. Бишкекте эле мен жаңылбасам 5-6 мэр алмашты. 1,5-2 жылдын ичинде. Жаңы бийликке келатканда эмне деген сөз берген билесизби? Жаңы конституцияны кабыл алып атканда мамлекетте ошо өкмөт аткаруу бийлиги кадрлык жүрүштө өтө тездик менен алмашып, анан жоопкерчилик пайда болуп жоголот экен. Ошондуктан биз конституцияны бир адамга байлайбыз дагы. Жоопкерчилик бир адамда. Анан туруктуу иштейт деген. Анын ордуна кайсы министрликке кандай адамдар келип атат уже билбей деле калдык да. Билим берүү министри 4-чү жолу алмашты. 4-чү министр болду 2 жылдын ичинде. Бишкектин мэри 5-6 жолу алмашты. Теги энергетика министри 4-чү жолу алмашты болуш керек. Минтрансты айтпай эле коеюн, уже билбей деле калдык ким эмне экенин. Губернаторлор келет кетет. Бишкектеги балыкчы шаарынын мэри дайындады эле, дайындаганына бир 2 жума болгондон кийин ордунда жок болуп чыкты. Ушундай нерселер көп да. Анан жоопкерчилик жок, милдеттер аткарылган жок. Бул кадрлык негизи кадрлык тандоо, кадрларды тандоо бул реформага туура тандоо, реформанын биринчи кадамы болуп эсептелинет. Таасир талаш деп айтып калдыңыз да, бул боюнча чындыгында көп айтылып жазылып атат. Анан мен сурайын дегеним, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, анан Талант Мамытов деген 3 илдик деп коюшчу элем, бригада деп, мына булардын келечеги тууралуу дагы пикириңизди уккум келип жатат. Мына мурунку спикер Мамытов мырза ошол кызматтан кеткендигин мындай толук ачык болбосо дагы кыйыр түрүндө ачыктагандай болду да. Ал эмнени айткысы келгендигин коомчулук жакшы түшүнүп калды. Анан ушул 3 илдик, ушул сиз айткандай бригаданын келечеги кандай болушу мүмкүн? Эмне болуп кетти? Негизи байлыкты бир бөлсө болот, бийликти бөлүп алуу мүмкүн эмес. Бизге жакшы эле сабак болду окшойт кыргыздарга. Бийликке достор келбеши керек экен. Анан бийликте достчулук деле болбойт. Анан таасир талаш бул сөзсүз боло турган нерсе. Эми азыр көрүп атабыз да. Алар айтпаса деле эл көрүп атат. Эл кыракы деп коет да. Кимдин кадры каяка келип атканын баарыбыз көрүп атабыз. Эми келечек эмне болот?
мен bir 4-5 адам талдап берим келет да. Айтор аткаруу бийлигинде азыркы президенттин жанында эң жакын болуп жүргөн Эдил Байсалов бийлик түбөлүктүү эмес кетет. Кеткенден кийин элди аралап басышы өтө кыйын болот. Өзү иштеп кеткен ушу жаранды коом тармагында өзүнүн ордун табышы өтө кыйын болот. Анткени азыр андан акылдуу, андан өйдөө, андан билимдүү адам жок болуп атат да анын көзүнчө. Ошондуктан кылыгы шайбай жүрөт да. Бийлик кеткенден кийин анын орду катуу кыйын болот. Акылбек Жапаров ушундай эле жүрүшүндө ишин уланта берсе, мен ойлойм жаңы бийлик келгенде ага сөзсүз иш козголот. Бийликте отурган адамга билинбей калат да. Өзгөчө президенттерде баягы тегеретеси сиз жакшы, булар акмактар деп атып, элдин жашоосу укмуш сонун өнүгүп атабыз деп атып, көзүнө эч нерсе көрүнбөй калат. Жанагы бекеринен айтылган жок да, командасы улам чыгып эле Садыр Жапаров 92% эл колдоп атат депчи, андай эмес да азыр. Азыр эшикке чыксаңыз, элдин көбү нааразы болуп атат. Көбү нааразы. Мына ошолорду эске алып, анан эртүү саясий чечимдер кабыл албаса кыйыныраак болуп калат. Президенттин чоң мүмкүнчүлүгү бар. Дагы 4 жылдык мөөнөтү бар. Мына ошо 4 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй реформалар жасап, жалпы кыргыз элин бириктирип, Кыргызстанды бекемдеп, тышкы жана ички баягы өнөктөштөр менен мамилени түздөп, анан Кыргызстанда чыныгы реформаларды жасап кеткенге чоң бир мүмкүнчүлүгү турат. Мына ошол шартты туура колдонушу керек. Сиз жакшы билесиз, эми мына ноябрдын канчасы 15-и, 25-и курултай өткөнү турат, анан ушул курултай бир нерсени өзгөртө алат деп ишенесизби? Илгери Кыргыздын аксакалдары, барктуу, барандуу адамдар отуруп алып, Кыргыздын тагдырын чечип, ошо курултай кылып, бир тегерек отуруп, анан ийри отуруп түз кеңешчи да, ошону курултай дейчи. Азыркы заманбап бул парламент. Мен көп жерден айтып келем да, ошо парламент эле курултай деп атын өзгөртүп койбойлубу? Мажлис деп казактар айткандай, Бирок булар эми баш мыйзамга кирип калды деп атышат да. Негизи ошол өзү туура эмес да. Анан курултай кылып, парламентти чоң бир мамлекеттик бийлик бутагын өзүнчө жокко чыгарып, анан курултай кылып алып келиш, бул туура эмес нерсе. Курултайды мен дежурлардын да жыйыны деп түшүнөм. Айерге келген адам эмне дейт? О, президент бара келди, мыктысыз, сизден өткөн адам жок деп, Түркменстанда кол чабат дагы, анан мактап туруп анан кетет. Анан курултайдын коркунучу бар. Кандай? Эң чоң коркунучу бар. Курултайга жаңы конституциялык мыйзам менен норманы киргизип атышат. Бул парламенттин депутаттарынын мандатынан ажыратуу демилгесин көтөрүп атышат. Мамлекеттик кызматкерлерди кызматтан алуу сунушун берип атышат да. Курултай ошо мыйзам өтүп калса, президентке сунуш бере алат. Мына депутаттар бизге жакпайт, ушунун мандатын ажыратыңыз деп. Бул деген чоң коркунуч. Бул деген чоң мамлекеттеги бийлик бутактардын тең салмактуулугун толуу менен биз азыр жоготтук. Ошону такыр эле талкалайбыз да. Мамлекеттик башкаруу системасы, структурасы такыр эле жокко чыгат. Курултайдын эмне кереги бар? Керекпи маселе парламенттен караш керек. А бирок парламенттин кебетеси мынандай болуп атпайбы? Баш мыйзамды мына президенттик башкаруу системасын деп кабыл алдык. Эл добушун берди, эл эмнени кааласа ошону кабыл алды, эркин билдирди деп жатабыз. Бирок ушул башкаруу системасы өзүнүн бүгүн натыйжасын берип атат деп ойлойсузбу? Берип атат. Бергенде дагы абдан күчтүү жана жакшы берип атат. Бул мындай да, бергенде дагы абдан бир таасирдүү кылып берип атат. Анан бул конституцияда бир норма каралган. Баш мыйзам Кыргыз Республикасынын конституциясы бир топко эмес, жалпы элге иштейт деген норма бар. Бирок бул тескерисинче элге эмес, бир топко иштеп калды. Конституция бүгүн кимге иштеп атат? Бул бүгүн бийликке иштеп атат. Эч бир адамдын, жөнөкөй жарандардын укуктары корголгон жок. Алар тиги колдонгон да жок да. Биз ошо конституцияны кабыл алып атканда конституцияга каршы борбор деп түзүп, ак үйдүн алдында митинг өткөрүп, ошол жерде далай саясатчыларды сүйлөтүп, каршы чыкканбыз да. Анан айтканбыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, могу конституцияны кабыл алыш менен мамлекетти туңгуюкка кептейсиз. Анткени бүтүн бир бийликти бир адамдын колуна өткөрүп берип коюш, бул өтө чоң коркунуч.
Анткени мамлекеттик башкарууда тең салмактуулук болуш керек. Ооба. Президент күчтүү болсо, парламент да күчтүү болуш керек. Парламенттин ыйгарым укуктарын президентке өткөрүп берип коюу менен бул адам бул жоопкерчиликти көтөрө албайт. Ал эми ушул президентке биз сот бийлигин, мыйзам чыгаруу бийлик бутагын байлап берип койдук. Бүгүн парламент нотариалдык контора салмактуулук жок. жок, такыр жок. Бүгүн бир адам эми көрүп атабыз да. Бир адам эмес, эки адамдын көзүн карап калдык го. Билеген парламент менен сот эки адамдын көзүн карап чечим чыгарып калды да. Бул чыгыш керек, бул камалыш керек. Мына өтүш керек, бул колдонуш керек. Кандай десе ошондой болуп калды. Мындай болбошу керек. Түп тамырынан туура эмес. Биз ошону айтып чыкканбыз, 2 жыл мурун айтканбыз. Парламенттин ыйгарым укуктарын калтырып, муну күчтөш керек. 90 депутат бул болбойт. 120 депутат калыш керек. Ошондо тепкиде калганбыз. Мына силер чыккынчылар депутаттардын санын көбөйтүп, бюджеттен акча жеген атасыңар. Тескерисинче, азыр мына көрүп атабыз да. Парламент алсыз, 90 депутат деген эмне? Эң орчундуу маселе жанагындай 6 депутаттын колу менен өтүп кеткендей шарт түзүп берип койдук да. Эртең Кемпироваттын ратификациясына келгенде 65 депутаттын колу менен өтүп кетет. Эгерде 120 болгондо жок дегенде 81 депутаттын колу керек эле. 20 депутатты сатып алыш, аларды сүйлөш кыйыныраак болмок. Оппозициянын саны көбүрөөк келмек. Мына биз ошону айтканбыз да. Бүгүн тилекке каршы 2 жыл мурун айтканыбыз аткарылып атат. Биз ошондо жаман көрүнгөнбүз, каргышта калганбыз. Муну келечекте өзгөртүш керек. Сиз ушунун баардыгын ачык айтып атасыз. Анан жана маектин башында белгиледик, бийликке мындай сын айткандар азыр мындай астедил эмне болуп кетер экен деп чочуп турат депчи. Сиз абакты көрүп чыктыңыз, оор татаал учурду башыңыздан өткөрдүңүз, азыр коркпойсузбу? Ар бир адамда коркуу сезими бар, болот. Мен эмнеден корком? Мен үй бүлөмөн корком. Себеби адам камалганда кайраттың жана өжөрлүгүн күчүн болсо адам сынбайт. Аны түрмө менен, башка нерсе менен сындырыш мүмкүн эмес. Эгерде ушу башыңдын алдында мамлекет, жер, элдин тагдыры турса, башың канжага байлап туруп, садага чапканга даяр болушуң керек. Эгерде сен чыныгы саясатчы, саясий лидер болом, элдин алдына чыгып ушул маселени көтөрүп берем десең, сен анда жаныңды садага коюшуң керек. Мына ошого даяр болуш керек да. Бирок тирүү адам болгондон кийин сени коркутуп, кооптонткон бир нерсе бар, бул үй бүлөң, балдарың. Айтор мен түрмөгө отурарда менин уулум 1,5 жашта болчу. Мен 2,5-да чыктым. Тили чыга элек болчу, жөрмөлөп жаңы басып аткан. Мен чыкканда чуркап келип мени тааныбай калды. Мен анткени түрмөдөн чыккан жокмун да, үй бүлөмдө түрмөнү көрсөтпөйүн деп киргизген эмесмин. Таанып тааныбай араң тааныган. Эң оор энеге тиет, балдарыңа тиет, үй бүлөңө тиет. Мына ошол жери мени ойлонтот, калган жагынан эми коркпош керек. Баарыбыз эле коркуп отура берели анда. Баарыбыз башыбызды катып кетсе кете берсин, менин ишим эмне деген болбойт да. Эртең урпактардын алдында эмне деп жооп бересиң? Ошол эле мен өсүп аткан уулум келип туруп, ата, Кемпироват кетип атканда, Баткен чек арасы чечилип атканда, сен эмне деп айттың эле десе, уулум мен үйдө отургам деп. Кантип айтасың? Анда жигиттик намысың өлгөн ошол да. Анда сен үйдө отуруп алып эле отура бер да. Мен муну чакырык кылган жерим жок. Мен саясий лидер болом дегендерге, саясатчыларга, депутаттарга кайрылып айткым келет да. Жок дегенде чындыкты чыркыратып айтып тургулачы. Силерди барып, эчке барып, митингге чыккыла, ак үйдү басып алгыла деп эч ким айткан жери жок. Эч ким андай чакырык кылган жок. Мен айткандай, бийлик кетсин деген эч ким жок. Бирок мынандай маселе келгенде, жок дегенде, мынауң туура эмес, муну мыйзамсыз деп айтканга жараш керек. Жараш керек. Мына ушул мени күйдүрөт. Бирок дагы бир кубанткан нерсе бар. Кыргызстанда жарандык коом өтө күчтүү. Журналисттер өтө күчтүү. Мына ошолордун күчү менен блогерлер, активисттер өтө күчтүү. Саясатчыларга караганда бүгүн активист менен блогерлер ишти кылып атат. Тажикстан кол салганда так ошо журналист менен активисттер, блогерлер Тажикстан агрессор деп дүйнөгө жайылтып, маалыматтык согушта жеңип берди. Бирок бирөө дагы президенттин оозунан алкыш алган жок, рахмат уккан жок. Ошондуктан мени сүйүнткөн, кубанткан нерсе ушул жери бар. Анан өзгөчө ушу сиздин эфирден пайдаланып,
мен депутаттарға кайрылгым келет да. Азыр бардыгы депутаттар тепкилеп атышат. Эмнеге анткени алар жооп бере албайт? Анткени алар коркок көбү. Анткени ошо парламентте отурган көбү бүгүн жалтак. Бир-эки адамдын көзүн карап жашаган адамдар, эптеп мандатым сакталып, кресломо отуруп, тиги депутат деген наамым калса экен деген адамдар. Бизде мүмкүнчүлүк жок беле депутат болуш? Бизде мүмкүнчүлүк жок беле мамлекет кызматка барып, креслодо отуруп иштеген? Бар болчу. Азыркы отургандарга караганда 100 эсе өйдө болчу. Бирок биз ал жолду тандаган жокпуз. Биз анын ордуна түрмөнү тандадык. Биз анын ордуна тиги бийликтин кысымын, басымын тандадык. Анткени намыс атанын азан коюп кеткен аты биз үчүн бийик. Эртең өлгөндө ар бирөөбүздүн бара турган жерибиз бир. Өлгөндө сен кимдин баласы элең, кандай адам эле дегенде жакшы адам болчу деп чынында чын дилден айтыла турган сөздү уккум келет. Менин балам мени тиги жаназама келгенде атам деп сыймыктанып, башка мени таанаган тең туштардан, элден атаң мынандай болгон адам болгон деген сөздү уккум келет. Бул менин максатым. Тарых жаратуу. Мына ушундай нерсени мен ар бир депутатка каалайм. Кемпирабад кетип атканда, Кемпирабад үчүн башты жерге сайып, ошол жерге эл менен жолугуп, жок дегенде чындыкты угуп бергилечи деп мен суранам. Баткенде чек ара чечилип атканда, Баткенге барып, мына ошол жерде эл менен кыдырып, эл менен жолугуп, чындыкты угуп бергилечи деп мен суранам. Жеңиш мырза, мен сизге соңку суроону бергим келип атат. Сиз абактан чыккандан кийин бийлик бир кызматташууга сунушун бердиби же сизди чакырып сүйлөшүү аракети жасалдыбы деген суроону көп кишилер берип жүрөт да магачы. Жеңиш мырза барды болду экен, жолукту болду экен деп. 5 октябрь, 4 октябрь 20-жыл жанагындай бийлик алмашуу болот. Эми ал жерде бир гана максат болгон да, парламенттик шайлоону тааныбайбыз деп. Жок, азыркы бийлик же баба? Ошону айтып атам да. Анан Сооронбай Жээнбеков бийликтен кетсин деген эч бирөөнү талап болгон эмес. Анан эле капысынан жанагындай болду. 7 октябрь күнү мен эки жагыма 2 генералды алып, маңдайыма Ташиев мырза, азыркы президент мырза менен жолукканбыз. Ошондо бир сунуш болгон мага. Вице-премьерлерди алгыла деген. Бая биргели чогот бололу деп. Андан кийин 8 октябрда дагы бир жолугушу болду. Ал кезде Камчы Кылычбаев менен кезиккем. Ошол жерде катуу бир чыңалуу болуп, 9 октябрда күчтөр биригип, Садыр Жапаровдун күчү өзүнчө, Бабановдор, анан баягы баарыбыз биригип, ушундай бир түшүнүксүз нерселер болуп атканда, 10 октябрь күнү саат эртең менен мага жардамчысы чалып, өкмөт үйүндө отурган ошол жерге чакырды. Бирок кийинирээк мен резиденциядан жолуктум. Ошол жерде, мына бул жерде мен ушундай отургам. Садыр Нуркожоевич отурду. Берде Мелис Токтомбек Турганбаев, анан Талант Мамытов отурган. Ошол жерден деле сөздөр болгон. Мен айтып атпаймынбы? Менде мүмкүнчүлүгү абдан чоң эле азыркыларга караганда. Ошол кезден баштап кызматта отуруп, жакшынакай иштей бергенге мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок мен ал жолду тандаган эмесмин. Мен ошондо эле сүйлөшүп болгондо эле айткам, конституцияны азыр алмаштырган болбойт. Биринчи парламенттик, кийин президенттик шайлоону өткөрөлү. Анан жетим тоо боюнча кайчылаш пикир болду. Ошондон улам, анан биринчилерден болуп биз каршы чыгып баштадык да. Кийин түрмөнүн алдында баягы айтор баштап кеткен коркутуулар болду. Үй бүлөмдү тирүүлөй өрттөп кетебиз деп, үйдү тегеректеп 20-30 адам жүргөн учурлар болду. Эми ал кимдердин адамдары кийин мен ачыктайм. Ошо үйдү тегеренип, мен үй бүлөмдү ар кайсы жерге барып катып жашап жүргөн учурлар болгон. Коопсуздугун ойлоп. Кийин түрмөгө отурганда сөздөр болуп атты, чабармандар келип атты. Эми билесиз да, адатымча кечирим сура. Же болбосо келишели, анан сүйлөбө, ушундай сыяктуу. Мен макул болгон эмесмин. Анткени адамдын тагдырын бир гана Алла Таала чечет. Алла кандай буйруса, жолуң ошондой болот. Анан бир мындай окуя болот, мен айтып берейин. Абактан чыкканда мен баягы бетапканага, больницага барам, көрүнүп. Анан жазып чыкпады, жүрөгүнөн операция болуп тур, анан жүрөгү ооруп тур. Мен эч кандай жүрөгүм ооруган жок, жүрөгүмө операция болгон эмес. Мен профилактика иретинде көрүнгөм да. Анан ошол жерден бирөө келип айтат. Мен бир жакыным келип айтат. Жеңиш, ушинтип жүрө бересиңби? Мына 17-жылы
партияга лидер болдуң эле, анда замандаш болчу. Эми ошондон бери мына 5 жыл болуп кетиптир. Бийлик менен сүйлөшүп кызматка барбайсыңбы? Жаман жакшы көрүшүп эмне кыласың? Үй бүлөңдө кыйналды дейт. Анан мен айтам, сиз канча жылдан бери сот болуп иштедиңиз эле дейм. Анан ал айтат, бир 20 жылдан ашык. Мен айтып атам да. Сиз экөөбүздүн айырмабыз эмнеде? Айырмабыз сизди жакындарыңыз, бир туугандарыңыз жана айылдаштарыңыз тааныйт. Ал эми биздин ишибиз көпчүлүккө таанымал. Мен үчүн атанын коюп кеткен аты бийик турат. 10 жыл, 15 жыл бийликке барбай кызмат кылалы, жаман көрүнөлү, чындыкты айткан адам эч качан жакшы болбойт. Ар дайым жаманаттуу болуп жүрөт. 10 жыл, 15 жыл жаманаттуу болуп жүрөлү. Бирок учуру келгенде 5 жыл депутат бол, 5 жыл министр бол, 5 жыл президент бол, татыктуу, таза иштеп кой, мына ошол тарых болот. Ошондо сенин атың таза боюнча сакталат дегенди ынанган. Анысы кандай бул сүйлөшүүлөр, коркутуулар менен иш бүтпөйт. Анан бийликтин жаңылганы ушул да, баарын эле түрмөгө камап, баарын эле коркутабыз деп. Анан тилекке каршы көп отургандар болду, сынып кетти, соодалашып сатылып кетти. Эми ал адамдар сатылды деп айткан туура эмес. Баягы сүйлөшүп кетти да. Сизде ички мындай стержень күчтүү болгон үчүн мен эми антип айта албайм. Баягы биринчиден бул элдин берип аткан демия намыста. Эми өзүңүз ойлосоңуз, өзүңдүн жеке кызыкчылыгың үчүн болсо, анда түрмөгө отуруп эмне азап. Анда кыйналып, монтип, азыр деле мен артымда аңдып жүргөндөр бар. Бул абдан чоң басым да. Үйдөн чыксаң деле машина турат, барсаң деле машина турат. Мындай бир отуруп чай чейин десең деле тартып алат, жаздырат, телефонуң бүт бар угулат. Жада калса үйгө келип телевизор сайганда ушу мен ойлоно берем да, ушу жерге да камера да коюп койгон болуш керек депчи. Эми азыр төшөктү да аңтарып калышпадыбы? Анан сүйлөшкөндө абдан бир кылдат менен сүйлөшүп калдык. Бул абдан эле чоң кысым. Бирок чыдаш керек айлаганча. Ийгилик каалайбыз. Кыргызстаныбыздын мындай түбөлүгү түптүү болсун, келечеги кең болсун. Рахмат сизге.